Саламатсыздар, урматтуу туугандар, жердештер. Менин атым Шынара. Мен 56 жаштамын. Азыркы учурда Германияда туруп баштадым. Келгениме көп болгон жок. Келгениме болгону 4 ай болду. Бирок мен сиздер менен ушул Европага кантип келүүнүн жолдорун, келгенде кандай кыйынчылыктар болот, кандай жакшы жагы бар, кандай жаман жагы бар, бардыгын бөлүшүп тургум келип атат. Эмне дегенде, акыркы кездерде Россияда болуп жаткан миграцияда жүргөн биздин жердештерди куугунтуктаган окуяларды көрүп жүрөгүм ооруп, сиздерге кеңештерди берип кетмекчимин. Конечно, кыргызчам таза болбой калса кечиресиздер. Анткени мен акыркы 25 жыл Казакстанда, Восточный Казакстанда болдум. Билесиздер, Восточный Казакстанда көпчүлүк кезде барды казакча эмес, орусча сүйлөйт. Ошондуктан мен орусча сүйлөп үйрөнүп калгам, бирок да азыр эми мындан ары кыргызча сүйлөгөнгө аракет жасаймын. Баягы 1995 жылдарды, 2000 жылдары көп адамдар биздин Кыргызстанда экономикадагы кыйынчылыктарга байланыштуу миграцияга чыгып иштеп кетпедикпи? Ошол кезде мен Казакстанга кеттим дагы. 1999 жылы Семей деген, баягы совет кезде Семипалатец болду. Семей деген жерде көп жыл эмгектеним. Мен ойлойм, бул да болсо биздин Кыргызстанга болгон менин колдоом, менин эмгегим болду да. Эми азыр 4 ай болду Германияда туруп атам. Бул Германияга келгениме 4 ай болгону менен бунун үстүндө мен 2019 жылдан баштап иштеп келдим. 2020 жылы ойлогом ушу көчүп кетем деп. Өзүңүздөр билесиздер, карантин болду. Карантин болуп калды, баягы кычырап ковид болду эмеспи? Как раз 19 жылы келип, мен Казакстанга жеткенден кийин, мен февралда, жок, мен январдын аягында кеттим. Уже мартта ковид болду дагы, жабылып калды да границалар, чек аралар. Анан дагы иштеп турушка туура келди. Анан сразу дагы кете албай калдым, потому что тилди кайтадан тапшыруу керек болду. Ошондой. Билесиздер, Германияга келүүдөн эң биринчи тил үйрөнүү керек. Хотя бы A1, A2 деген стандарт бар. Ошо стандартты билүүлөрүңүз керек да. Муну ютубта карап отурдум кече. Кыргыз тилинде үйрөтө турган эч кандай жакшы аккаунттар жок экен. Башталган аккаунттар аягына чыкпай калды. Билесиздер, ютубта көп эле үйрөткөн аккаунттар бар орус тилинде. A1, A2 деген бул кыйын эмес. Үйрөнүп алып, ошо ютубтан карап эле үйрөнүп тапшырсаңыздар болот. Менин билишимче, Гёте институту кабылдаган, экзамен кабылдоо Кыргызстанда жок да. Алматыга тапшырасыздар или Ташкентте. Мен немис тилин үйрөнүп баштадым. Кайсыл жерден? Казакстанда немис Дом Дружба деген жерлерде немис тилин бекер үйрөтөт. A1, A2
B2 деген стандарттарда. Ошол жерде баштадым да. Анан 20-жылы ошол карантинде барбай калдым. Андан ары ютубта мен может шилтемелерин таштап кетем. Видео жарыялаганда алып жагам. Ошол жерден карап, ошо баштапкы баскычын үйрөнүп алууга болот немис тили. Немис тили жок болсо сиздер Германияга эч качан келе албайсыздар. Эгерде немис тилин билсеңиздер, бул жерде жумушка туруп, жумушка кирип кетүү оңой эле нерсе да. Келгениме 4 ай болду деп атпаймынбы? Азыр документтерди жасап калдым. Мага Германияда жаккан жерлердин бирөө бул мекемелердеги чиновниктердин ийкемдүүлүгү, кызматындагы ийкемдүүлүгү. Теги эле мен ушул Европадан көрүп атам, Германияда. Адамга болгон мамилени, адамга болгон сыйлоону, сен ким болсоң да сыйлап, сенин сага жардам берүүгө аракет кылат да. Любой чиновниктер өздөрү аракет кылып, өздөрү мага формулаларды өздөрү толтуруп жардам берип атат. Мен айтып кеткендей керемет немисчем жок. Өздөрү жардам берип айтып документтерин бүтүп атат. Келгенде биринчи рет жасай турган нерсе биринчи номер 1 бул обязательно регистрацияга туруш керек. Жашаган жер. Регистрацияга турасыз 7 күндүн ичинде. Регистрацияга турсаңыз, андан ары эмне жасай турганыңызды өздөрү гана айтып берет. Ошол чиновник, мекемеде отурган киши бардыгын айтып берет. Потом медицинская страховка обязательно. Германия медицинская страховка жасау керек. Медицинская страховка жасаганда мага мен жашаган жерге өздөрү келди. Түшүнбөгөн жерлеримди Google которма менен түшүндүрүп айтып берди. Мага Германияда жаккан биринчи нерсе бул ушул адам болгон мамиледе. Ушуну үйрөнүшүбүз керекпиз. Любой адамды кандай болсо ошондой кабылдап, критикаласак да ошонун закончениемди бир көрүнүш катары көрүшүбүз керек да ушуну. Бизде мисалы үчүн Кыргызстанда азыр эмгек мигранттары бар да, Бангладештен келип атат. Көрүп атам ютубта. Нече түрлүнү айтып атасыздар. Эми менин оюмча азыр глобалдаштыруу жүрүп аткан кезде бул миграция маселеси бул закончениемди көрүнүш да. Эгерде бүкүл документтери дурус болуп, бүкүл налогдорду төлөп, өзүнүн эмгегин так аткарып атса, биз бирдеңке деп айтканга акыбыз жок шаал. Мен ушундай ойлойм. Россияда жашап иштеп аткан жердештер, сиздер дагы биринчи маселе документтерди тууралап, өзүңүздөргө так жана ответственно жүрсөңүздөр, ошо азыркы болуп аткан жагымсыз көрүнүштөр азыраак болот эле. Мен ушуну айтмакчымын да. Мен өзү Россияда болгон эмесмин. Россияда болгон 1988-жылы болгон. Москвада, Ленинградда. Ошол жерде. Ошондон бери болгон жокмун. Азыр может өзгөргөн шаар.